18 декабрда Кочкор районунун Кара Суу айылында Заманбап спорт комплекси пайдаланууга берилди. Бул тууралуу президенттин Нарын облусундагы өкүлчүлүгүнүн басма-сөз кызматынан билдиришти. Маалыматка ылайык курулушка республикалык бюджеттен 37 миллион 72 миң сом бөлүнүп, курулуш ишин Монолит жоопкерчилиги чектелген коому жүргүздү. Спорт комплексинин ачылыш аземине министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров, президенттин Нарын облусундагы өкүлү Алтынбек Эргешев, Кочкор районунун акими Эрмекбай Омошев жана жергиликтүү жашоочулар катышты. Акылбек Жапаров президент жаш мундун келечегине спорт менен машыгып, жаман адаттарынан алыс болуусуна кам көрүп, спорт тармагын өнүктүрүүгө ар тараптуу колдоо көрсөтүп жатканын белгиледи. Жаңы ачылган спорт комплексинде баскетболдук, волейболдук аянтча, күрөш жана тренажердук залдар бар. Мындан тышкары стол үстүндөгү теннис жана шахмат ойноочу залдар, жуунучу жайлар, чечинип кийине турган бөлмөлөр жайгашкан спорт комплекс күнүгө 120 спортчуну машыктырууга ылайыкташтырылып, бардык керектүү Заманбап инвенталар менен жабдылган. Президент Садыр Жапаров бүгүн 20 декабрда Калыөнөр Усенбеков атындагы куралдуу күчтөрүнүн аскердик институтун күтүүсүз текшерүүгө алды. Бул тууралуу президенттин басма-сөз кызматынан кабарлашты. Мамлекет башчысы өлкөнүн жогорку аскердик окуу жайынын ишмердүүлүгү жана абалы, окуу процессинин уюштурулушу, аскер кадрларын даярдоо методикасы, аскердик кызматтын коопсуздугу жана курсанттардын социалдык турмуштук шарттары менен таанышты. Текшерүүнүн жыйынтыгында президент Садыр Жапаров билим берүүнүн сапатын жогорулатуу, профессордук окутуучулук курамдын жогорку кесиптик билимин жана компоненттүүлүгүн камсыз кылуу, аскердик уставдардын талаптарын так сактоо жана аткаруу, ошондой эле аскер институтунун курсанттарынын социалдык турмуш шарттарын жакшыртуу маселелерин тез арада чечүү сыяктуу бир катар тапшырмаларды берди. Мамлекеттик мүлктү башкаруу фонду Альфа Телеком жабык акционердик коомунун мамлекеттик акцияларынын толук пакетине баалоочу табуу боюнча сынак жарыялады. Бул тууралуу ведомствонун басма-сөз кызматынан билдирет. Маалыматка ылайык тиешелүү кызматтарды сатып алууга арыз мамлекеттик сатып алуулар департаментинин сайтында жайгаштырылды. Тендердин жалпы баасы 7,8 миллион сомду түзөт. Сынакты жеңип алган компания келишимге кол коюлгандан кийин 45 күнүн аралыгында мега компаниясынын базар баасы аныктап, ошондой эле рыноктун анализди жана негизги көрсөткүчтөрдү иштеп чыгуу боюнча болжолду берүүгө милдеттүү. Эскерте кетсек, ноябрда мамлекеттик мүлктү башкаруу фондунун төрагасы Мирлан Бакиров Альфа Телеком жабык акционердик коомунун 2021 жылы эле менчиктештирүү программасына киргенин айтып, компания буга чейин бир нече жолу сатыкка коюлганын, бирок аны сатып алууга эч ким макул болбогонун билдирген. Жалал Абад шаарында муктаж жарандарга көмүр таратылды. Бул тууралуу муниципалитеттен билдиришти. Маалыматка ылайык 100 мешок көмүр Жалал Абад шаардык кеңешинин төрагасы тарабынан Жалал Абад тазалык, Жалал Абад суу канал муниципалдык мекемелеринде иштеген аз камсыз болгон үй бүлөлөргө таратылды. Белгилей кетсек, буга чейин Жалал Абад шаардык кеңешинин Ата журт Кыргызстан партиясынын депутаттары өздөрү шайлаган участоктары аз камсыз болгон шаар тургундарына акысыз көмүр таратышкан.